Адамдар бири-бирибизге калпайта берип, бири-бирибизге болгон ишеним таптакыр калбай калгандыктан азыр мына ушундай техникага күнүбүз түшүп отурат. Негизи эле мамлекеттик кадр кызматы учурда бир катар коррупциялашкан деген тармактын өкүлдөрүн азыр ушул детектордун жардамы менен өткөрүп, алардын пара алган албаганын текшерүүдө. Биз дагы бүгүнкү программада ушул мамлекеттик кадр кызматындагы детектор деген бул аппаратты алып келдик. Ошол детектордон өтүү үчүн бир катар саясатчылар бизге бүгүн конокко келишмекчи. Анда эмесе биз азыр алгачкы коногубузду чакырабыз. Ата журт фракциясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз. Биринчиден биздин алгачкы жолу детектор менен тартып аткан программага келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерден мен эскертип айтып коюшум керек. Чындыктын символумун, мен чындыктан айтуудан тайманбайм деп айтып жүргөн, мактанып жүргөн бир катар саясатчылар бул программага келүүдөн баш тартты. Ошондуктан сиздин келип бергениңиз үчүн абдан чоң ыраазычылык билдиребиз агай. Сиз негизи эле калпты көп айтасызбы? Калп айтасызбы негизи эле? Айтам, бирок аз айтам. Статистика боюнча күнүнө бир 20 жолу калп айтат дейт адамдар негизичи. Балдарыңызды кантип тарбиялап атасыз? Ушул калп боюнча, калп айтпа, жалган айтпа деп. Мен балдарымды өтө катуу тарбиялайм. Эгерде кайсы бир деңгээлде балдарым калп айтуунун негизинде өздөрүнө жеке упай же жакшы нерселер топтой турган болсо, мен аларды өтө катуу жазалап коюшум мүмкүн. Мисалы, калптын кандай түрлөрүн көбүнчө колдоносуз сиз? Мисалы, телефондо мен башка жактамын деп коесузбу же кандай бир? Эми калптын эң көп түрлөрү бар. Эң башка түрү бул ошо калп айтуунун негизинде ошол өзүнүн жеке турмушуна же болбосо кайсы бир деңгээлдеги өзү жашап аткан коомду же болбосо көптөгөн жүздөгөн, миңдеген адамдарды калп айтуу бул өтө коркунучтуу болуп эсептелинет да. Ал эми жеке турмушуңда кайсы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир телефон аркылуу же болбосо жүргөн жериңди туура эмес айтып, же болбосо анча-мынча кылган иштериңди туура эмес айткан убактылар болот. Камчыбек мырза, баарыңыз эле мындай оролуп калдыңыз, бир толкунданып атасызбы бир аз коркуп? Сөзсүз түрдө толкунданып атам. Мен корккон жокмун, бирок толкунданып атам. Бул биринчи жолу болуп аткан. Бул жанагы Голливуд тасмаларынан эле көрчү элек да биз мындайдычы. Ошолордо эле баатырмын мен деле. Булардын баарын каяка туташтырды? Бу жерде жүрөктүн көкүрөккө тагылган бул адамдын демин текшерип турат. Себеби адам дем алганда көдөнү көтөрүлөт, демин чыгарганда көдөнү өдөн түшөт. Колдогу эко сөмөй менен аты жоктогу датчик КГР деп коебуз. Бул КГР адамдын денеси тери бастыгы же кандай ошо адамдын теринин абалын текшерип турат да. Эгер баштагы тердеп кетип, ортодогу сөмөйдө ортондогу неме ал адамдын жүрөгүнүн согуусун текшерет да. Импульс текшерип. Баштагы бул адамдын кандай психологический состояниясы кандай, жанагы сиз айтып толкунданып кандай болуп атам. Внешняя агрессия же болсо психоэмоционалдык, орусча айтканда психоэмоциональный состояниясы да. Рахмат, анда эмесе баштай берели, Тест учурунда кыймылдамай жок, эч бир кыймылдамай жок. Ооба деген жок дегенде баш чайкап же баш ийкемей жок. Үн менен гана жок же бар деп жооп берип турасыз. Сиздин атыңыз Камчыбекпи? Ооба. Ичкиликтин айынан кызматка чыкпай калган күнүңүз болгонбу? Жок. Сиз бокс менен машыккансызбы? Ооба. 7-нчи каналга тиешеңиз барбы? Ооба. Бүгүн күнгө дүйшөмбүбү? Ооба. Апрелден кийин Бакиевтердин бирөөсү менен телефон аркылуу сүйлөштүңүзбү? Жок. Сиз кызматтарыңызды пайдаланып туугандарыңызды жумушка орноштургансызбы? Жок.
Сиз окуганды билесизби? ооба. Сиз үйдө тынч адамсызбы? ооба. Туулган күнүңүз 27 сентябрь ба? ооба. Сиз бардык суроолорго туура жооп бердиңизби? ооба. Олсаулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына калпты ашкерлөөчү детектордон алгачкылардан болуп Ата журт фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев өттү. Рахмат агай. Камчыбек мырза, айтсаңыз, кандай сезимдер болду? Сен эле ойго салдыңбы 7 канал тууралуу Бакиевдер менен телефондордо сүйлөшүү боюнча? Жок, мен себеби бардык суроолорго мындай так жана өзүм билгендей кылып жооп бердим да, ошондуктан мага эч кандай эле бир чоң кыйынчылык деле болгон жок. Калп айтуу бул адамдын мүнөзүндөгү эң жаман сапат. Студия ичинде жооптордун чын же калп экени тууралуу жыйынтык чыккан эмес. Биз азыр детектор боюнча Адис Канат байкеге кайрадан келдик. Жыйынтык боюнча түшүндүрмө берсеңиз. Демек, мына жерде биз көрүп тургандай, мына ошол тестти өткөн адамдын организмин мүнөздөгөн графиктер турат. Мына жерден, мына эң төмөнкүсүнөн баштап көрөлүк. Эгер мына графиктерди карап көрсөк, мына жерде бир калп тегиз турат, көрдүңүзбү? Эми мына кызыл сызык тик, бул суроо берилген момент. Ошо суроо берилген моментте мына толкундануу пайда болгон. Кызыл желек бул жок деген жооптун белгиси. Кызыл желек минус менен болуп турат. Жок дегенде, эгер могу графиктин чокуларын монтип чийип көрсөк, биз эмнени байкатабыз? Мына графиктин характери өзгөрүп атат. Мына онун экинчи графикти карап көрсөк, бул графикте түшүндүрүүнүн кажети жок сыры ор коюп чыгып турат. Демек, башкаларга караганда өтө көп толкундануу пайда болду. Бирок биз ушул жооптун ката же туура экенине 100% ишенсек болобу? Туура ушул депчи. Жок, бул ката же туура эмес деп айтуу кыйын. Туура эмес, себеби бул адам толкунданганда эмне себептен толкунданганын билбейт. Мүмкүн ошол суроого толкунданып же ошол суроону башка бир нерсе ойго түшө калдыбы? Ошол суроонун ичиндеги бир сөзгө деле адам реакция берип, оюна бирденке шактап келе түшсө, толкунданып кетет. Бул тест ийгиликтүү жүрүш үчүн негизги шарттар аткарылган жок. Булардын ичинде ар бир суроо кеминде 3 жолу берилиш керек. Экинчиден, температурный режим, мисалы үчүн студияда салкын болду. Адамдын денесинде üşүп калтырап, ал суроодон корккондон калтырадыбы же üşүгөндөн калтырадыбы, бул да белгиси болуп калышы мүмкүн. Алагдырыла турган фактылар, канча адам отурду, камералар ары бери жок, свет күйүп өчүп, алагдырыла турган нерселер. Ошондуктан бул мындан чыккан тыянакты туура деп айтуу кыйын. Мисалы бизге келген 3 коноктон, Эдил Байсалов деле, Камчыбек Ташиев, Руслан Бекназаровтан, бардыгы ошо детекторго түшөөрүн, курс суроолор болоорун билип эле келишкен да. Үчөөтөн корккон эмес да, детекторго келүүдөн баш тартпай эле келишкен да. Анын ичинен Камчыбек Ташиевти дагы биз жанагы калпка калп айтпаган, тайманбаган бир жигит саясатчы катары билебиз. Бирок ушул детекторго калп айтты десек болобу? Жок, бул жерде туура эмес термин бар да, детектор лжи деп калпты аныктагыч деп. Бул биздин прибор калпты аныктабайт. Адам калпты айтып атабы же чын айтып атабы? Тек гана мынабу адамдын организминдеги өзгөрүүлөрдү каттайт. Толкундануусун. Ошол